Бұл John G. Mining компаниясы лицензияны 2008 жылы алышқан. 2008 жылы алып, ал жерде ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан. Андан кийин 2013 жылга чейин элге келген эмес. Биринчи кеткенде 9 миллион сомго кеткен. 2013 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп кетет. Бүгүнкү күндө биздин айылга берген жардамы 37 миллион сом экен. Бул деген чалгындоо иштерине берген акчабыз деп айтып келишет да. 2015 жылы кеңири меморандум түзүлгөн. Ал меморандумдун негизинде 3 жылдык меморандум түзгөн биздин айыл өкмөттөр. Ал 3 жылдык меморандумда камтылган сөздөр 21 миллион сом бюджет менен бөлүп беребиз деген. Ал меморандумда ошол акча каражат жагын так аткарды, бирок ал жерде деген окуучуларды, адистерди даярдайбыз деген убадалар бар болчу. Аларды эч кандай аткарган жок. 95% жумушчу биздин айылдан курулат деген сөздөр бар болчу. Бүгүнкү күндө 95% жумушчу Кытайлардан түзүлүп жатат да. Мына өздөрүнүн турган убадаларына, берген убадаларына эч кандай туруп келген жери жок да буякта. Анан ошол 3 жылдык меморандумду түзгөндө быйылкы жылы 31 декабрь күнү ошол меморандум күчүн жоготмок. 31 декабрда 2019 жылы жаңы келишим түзмөкпүз. Бул жакта мындай болуп атат. 18 апрелде түшүндүрмө ишин жүргүзөбүз деп биздин аким губернаторлор келишкен биздин айылга. Себеп дегенде комбинат Макмалда комбинат өрттөнүп кетти, ошондой кызылгандуулуктар болбосун. Биз силерге түшүндүрмө ишин жүргүзөлү деп келген. Протоколдо турат бул жерде. Ошол түшүндүрмө ишин жүргүзүп кетип туруйла эки иштен бир иш болуп туруп Кытайлардын маселеси чечилип кетип атат да. Буякта деген ошол 150 киши катышыптыр протокол боюнча. Бирок биз сүрөттөрдү, видеолордун баардыгын санап келгенде 100 кишиге чыкпаган кишинин көрөмүнүн негизинде жыйналыш өткөн. Эбир протоколдор толук кандуу бурмаланыптыр ал жерде. Биз эч кандай мындай туура эмес жолдорго барбайбыз, эч кандай жаман кадамдарга барбайбыз деп элге ачык келсе деле түшүндүрсө деле болмок да, элдер түшүнбөк да. Эмне үчүн урданып келип аякта маселелердин баардыгын чечип кетиш керек? Эмне үчүн Миңбулак эли, Өрнөк эли, Куйгушуу эли, жана Каракыжыр эли эч кандай бул маалымат боюнча билбей калышкан? Буякта көп балдар чарылдап кыйкырыптыр. Кыйкырганда ал балдардын сөзү эч кандай мындай суу кечпей калганда баары тең кыйкырганы мааниге ээ болбой калган. Ошо протоколду окусак кыйкырган балдар бар, колдойбуз деп жүрөт. Мына акыйкатсыздыктын бир белгилери. Бул Кытай бүгүнкү күндө ушундай маселени бүгүн баштап эртең бүрсүгүнү баарыбызды кол кылып айдап алганга толук мүмкүнчүлүк шарттарын өздөрү түзүп жатат мына. Биздин көтөрүп аткан маселе мына. Туура эмес кеткен протокол топтомдун баардыгын жокко чыгарып, булардын иштешине биз каршыбыз деген демилге менен бүгүнкү жыйналышты уюштуруп жатабыз. Биздин спортсмендерге, биздин уракчыларга, биздин мектепке, бала бакчаларга бүт баары ушул компания берген акчалардын негизинде чоң жумуштарды бүгүнкү күндө бүтүрүп алдык агайын туугандар. Мен сиздерге айтышым керек. Мына мен ошону айтып атам. Мына бүгүнкү күндө кайра талап башка болуп калды. Ошол компаниялар кетсинде. Эгерде кете турган болсо, буга чейинки менде да бир ой кетет да. Мына мен айрылып кетип катары. Ал акчаны эгерде сотатмыш чечилип калып, Түрк миллион ким төлөйт деген маселе келип калса, буну да мындай сиздердин оюңуздарга талкуулап коелу, муну ким төлөйт деген да сөз болуп калышы мүмкүн. Ата-бабалар үчүн, жер үчүн, эл үчүн каны төккөн. Анан биз дагы Кытайга келе турган болсок элибизде, жер иштеткен актап иштеп. Бизге жер керек. Мына мал өсүп атат. Биз деген бергенди билбей атпайбызбы бакмысызбы? Кыргыздын башы биригип ынтымакка келе турган болсокчу, өзүбүздү көтөрөбүз. Мына элде бар, Кудайга шүгүр. Жок бул нерселерде. Баардыгында мал бар. Малдын жайы жырдандырга тарып баратат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бар өсүп атат, өнүп атат. Мына ушуларды бергенди билсек, мына садака баладан кайтырат. Биз садака бербегенсеңиздер качы деген жерлерде кургап атасыздар мусулмандар. Иман жок болот. Башыңыздан баштап ушуга чейин иман жок. Имандуулар ушуга даватка чыксын төртага. Мына депутаттардан бери чыксын ошондо. Ошондо түшүнөт дини кандай экенин. Даңытатат. Динди билбей туруп эч кимди эчтеке сүйлөгөнгө акысы жок. Мынакей Кытайдын жакшы деп мактай турган болсо көрүп атпайсыздарбы? Мусулмандар күн көрсөтпөй мешіттин баарын тапкылап кететтин баарын өртөп атат. Биз эмне кылабыз? Биз ата-бабаларыбыздан бери альхамдулилlah мусулманбыз. Мусулман динин тутунганбыз. Биз ынтымакка башыбыз биригип ынтымакта боло турган болсокчу, тоону жарабызбы мусулмандар? Мына мал жайыбызды баарын карачы. Өсүп атат, жаярга тиң жок. Мына сол сансарын таркалып жүрсөк, мына чоң каражыр өнүгүндө кыйын болуп барат. Каяка жаят малдар?
Mına bizdin налогторубуз бар, төлөтүбүз абагында. Бүт бар өзөт, өлөт. Мына ошон үчүн мен каршымын буга. Мына жаштарыбыз көтөрүлүп атат. Жерди сактап калалы умат мусулмандарды. Ата-бабалардан келаткан жерди сактап калалы. Жер деген бизди багат. Жерге биз кызмат кылсак, мээнет кылсак, жер багат бизди. Андан башка Мен атым Таалай Баялиев, Сулайбы кеңесинин депутаты. Кантип таныбайсың? Анан мындай. Бул соттоздар боюнча мына былтырдан бери баштагандан бери мен 2 нарушениясын көрүп көрдүм. Биринчи, Кубаныч айтты, заправканы булак үстүнө койгондо мен барып комиссия үстүнө барып алдым ошону. Экинчиси, жанагы сооруженияга эмеге септикке кетип аткан сөзү булакка куюп аткандар айткам, ушунга чейин жасаган жок ошону. Макул боюнча калып атат. Соттоздар көп нарушение кылып атат Кытайлар. Действительно, биздин 15 баланы иштетип койду, калганы бүт Кытайлар. Эми аяктын мусулу аман эле болсун. Киши көрүш болбойт. Анан биз мына кечинде биз айткан кеңештин депутаты атайын ушу бүгүн жыйналыш болот дегенде чогулуп алып туруп, биз кечинде чечим алганбыз. Биз эл мененбиз. Бүгүн жок десек, биз да жок деген токтом чыгат. Biz deputatlardı, silah saylamasılar. Sigareti başına zatsa biz toplum çıkartıp bir andayız. Dayanıklı verilgen, bu cazındağı verilgen toplum halk yönelek, kişilik eğlencesine verilgen olmak, bu toplum çıkarek, toluk düşünü olgana uzun iyi formatça jetmeydi. Biz deputat olup gelgende Kıtay'ın kampanyası gelip bizge çay verildi. O sonunda da ben vapros koyum. Seyanet koldanmıyoruz. Antespit etkeni, zam teknologiyamen işleyip degende bunu altlar kaçtığında var ya biz kurulu, ilden alalı, deputatlardan, cüpten alalı, gamze makul degen oşu boyunca dayım çok alalı. Dayım çok. Anam bir 40 milyon sondan, 40 milyon sondan, 40 milyon sondan korkmağına. Andan çıka dedi 4 milyar degender turak Kırgızstan'da. An memleketin başı olsun. Роскомгеология, экотех инспекция ошол өкүлдөрдүн баарын кайрып келгенбиз. Биздин кагаз жазылып аткенде эле алардын барып үстөлүнөн кийип башка жака барабы жок болуп каралабы же мусорго жутулабы ошондон кийин жок болуп кетти. Үмүтүбүз жок болгондон кийин биз ошо элдин көйгөйүн чечип, Шамписай маселелерин чечип бараткан анан кийин Кипсанбаевичке кайрылганбыз. Рахмат биздин сүйнөбүздү четке какпай келип элдин үнү менен мынорегиндей жакшы байланышып аткан. Биз ушул маселебизди акырына чейин чекип коюп бергенге жардамыңызды бериңиз деп сурандык. Өзүнүн алдында болгон убакытын бөлүп келди. Биз ушул байкебизди бул жакка чакырып албайлы, кандай дейсиздер? Туура болсоңуздар. Урматтуу айтылгандар, анын сөзүнө Бүткүл Кыргызстан партиясынын лидери Алихан Кипсанбаевич көрүп койгон. Assalamu alaikum урматтуу. Биз ушул Нарын районунун Миңбулак айылыкпынын тургундары мына ошол маселени көтөрүп атканыңыздарга, ушул жерге чакырганыңыздарга, жаштар кайдыгер эмес жигиттер барып, 2-3 жолу барып, кайра чакырганынан мен да айттым эле. Жаңы жылдын алды болуп атат, менде да бир жакшылыктар болуп атат. Бир аз жаңы жылдан аркага калтырбайлы дегендей сунушту. Бирок бул жигиттер барып, биздин маселе ушул 27-сине деп эл менен кеңешип алып эле акылдаштык эле. Ушул күнү келип берсеңиз деп чакырышкандан ушул чакыруу боюнча келип отурам. Алдыңыздарга чакырганыңыздар үчүн рахмат, ыраазычылык билдирем. Биздин негизги максат эмне болуп атат? Баягы мындан 1 жыл башта мен макул эмесмин деген кыймыл түзүлгөн. Мына ушул мен макул эмесмин деген кыймылдын ичиндеги бир бөлүгү мына ушул касиеттүү биздин кыргыз жерин талкалап, мына тоолорубузду кулатып, сууларыбызды булгап, ата-бабаларыбыздын сөөктөрү жаткан жерлерди бөтөн элге, бөтөн журтта бастырбайлы. Мен ушуга каршымын деп, макул эмесмин деп, биз ушул мен макул эмесмин деген кыймылы ушунча жаралган. Ошондо түзүлгөн 7 бөлүктөн турган талаптар бар. Мына ошол талаптын бири ушул болгондуктан азыр Кубаныч мырза айтып өттү. Улан мырза, Саламат мырза, ушулар баарын четин айтып берди. Мен азыр айыл өкмөтүбүздүн кыскача баянын угуп, районубуздун акиминин баянын угуп мен ушуга келатам. Билесиздерби? Биз имамыбыз айткандай
Birinci кезекте биздин ниетибиз бузулуп калды да, пейилибиз бузулуп калды. Мына айтып атпайбы, жетим жесирлерге жардам берип атат деп биз Кытайдын пешинен намаз окушубуз керек экен деп. Колунда жокторго жардам берип атат, көпүрүн алып берип атат деп Кытайга барып рахмат айтып сыйынышыбыз керек экен деп. Улакчыларыбызды улак чаптырып атат деп сыйынышыбыз керек экен деп. Бул жакшы эмес. Негизи жакшы эмес. Бул бардык Кыргызстандын бардык жеринде болуп атат. Кадамжайдагы, Шамбисайдагы алтын кени боюнча кабарыңыздар бар. Кадамжайда бир да киши калбастан чыгып, өздөрүнүн чечимин кабыл алышты. Мына кече жакында көрдүңүздөр, Чаткал районунда, Алабутур менен Чаткалдын ортосунда ушундай маселе болду. Биз мындай кылалы, кыска сүйлөп, мен келечекти жанагы Калыгул окуянын кечиккен батасы деген ырда бүт баары жазылып тур ошондо. Муну окуп атасыздар, көрүп атасыздар, WhatsApp'тан кетип баратат. Бул Кытай деген бале кирген жер оңдурган эмес. Кытай деген баледен Америка ызылдап атат. Кытай деген бале мына 150 миллион халкы бар Россияга чоң проблема жаратат. Мына азыр жол катар келатсаң бүт Кытайча жазылды. Бишкекке барсаң мамлекеттик улуттук университетте Кытайча жазылды. Булар эмне үчүн ошондой кылып атат? Акырындап биздин каныбызга, каныбыз аркылуу жаныбызга кирип баратат. Эгерде биз ыймандуу болгон болсок, мына айтып атпайбызбы? Жогору жактагылар кайсы жакта карап атат деп. Пейил эмне үчүн бузулду деп имамыбыз какшап атат. Пейил ушундан бузулуп атат. Биз ачка калган жокпуз, айланайындар. Караңыздар, согуш мезгилинде дагы бир кесе талканды 4 киши бөлүп алып жесе дагы бирөөнүн бир тоогун мурдаган эмес касиеттүү элдер. Биз бирөөнүн байлыгына көз артпаган элдер. Биз курсагыбыз тойсо ошого шүгүр деп жашап келдик эле. Эми бүгүнкү күндө мына ушул Кытай муну кылып атат деп көрүп атасыздар эми. Бир арзыбаган, эч нерсеге жарабаган нерселерди жасап койсо, биз ошолорго милдеттүү болуп калгандай болуп атабыз. Биздин айыл өкмөтүбүз айтты азыр 40 миллион сомду ким төлөйт деп биз топпошубуз керек экен. Садагалар. Мен 95-жылы дал ушундай сессияда отурганда бир жазган элемде бабалар ушул күнгө калтырды деп, боз үйдө калбагайсың биз кеткенде деп. Ошол заман келетабы деп коркуттум. Келип калды. Биз кечигип атабыз. Кытай күндөн күнгө көбөйүп келет. Менин сунушум ушундай. Кабыл алсаңыздар ушундай. Ушул мезгилге чейин биздин ата-бабаларыбыз алтыны жок жашап келдиби? Жашап келди. Мындан кийин да жашай алабызбы? 1000 жол айтып жашай алабыз. Койгулачы ушул жерди талкалаганды, жолусун жайыттарыбызды, көзүбүздүн жашындай болгон туп-тунук сууларыбызды ошолорго цианидтерди агызып, соляркаларды агызып, көргөн күнүбүз курусун, кыргыздар. Мына ошону көрбөй эле койдук ошондой күндү. Ошолордун акчасын албай эле койдук. Ошолордун көмүрүн жакпай эле койдук. Тамагын ичпей эле койдук. Кулагын чаппай эле койдук. Келсин деген. Күнгө кечигебиз туугандар. Күн санап кечигип баратабыз. Мына мен өткөндө айттым, 60 000 кыргыздын кызы күйөөгө чыкты деп. Эмне үчүн биздин паспорттон жана Улутту деген жерди алып салышты? Ошолорго паспорт эртерээк сатыш үчүн. Эмне үчүн экинчи кадам эмне болот? Экинчи кадам бардык жерде шаарларда дагы акимдерди, мэрлерди эл шайласын деген мыйзамды киргизишет. Булар эбеге эсиз акчаны берип атат. Кыргыздын колу менен муунтуп келатат. Мына ошондой 2-3 Кубанычка окшогон, Уланга окшогон, Саламатка окшогон жигиттер чыкса, эртең ошол кыргыз гезиттерине алар акча берет Кытайда. Буларды каракчы кылып жазгыла дейт. Буларды чыккынчы кылып жазгыла дейт. Телекомпанияларга акча берип атат булар. Кыргыз деп күйгөн жүрөгү бар азаматтар баарын мыкаачы кылып көрсөтүп атат. Биздин акылыбыз көп нерсеге иштебей калды. Биз түшүнбөй калдык. Bir gün büröөнү мактайт дагы, эртеси күнү аны карасаң эле кып-кызыл жембоз жырткыч болуп чыгат. Жырткыч деп кан ишер бир азамат экен деп көтөрүп чыккан эртеси карасаң эле жок, бул баатыр экен деп чыгат. Биздин башыбызды айлантып бүттү. Кытай бир тараптан, ал жактагы бул жактагы кошуналарыбыз бар. Кыргыздын башын көтөрүп көкөлөп кетишин көпчүлүк каалабайт, мына ачык айтайын. Биз өз тагдырыбызды өзүбүздүн колубузга алып, өз киндигибизди өзүбүз кесип, өз түндүгүбүздү өзүбүз көтөрүп, жанакы имамыбыз менен акимибиз айткандай, бир билек, бир тилек болмоюнча биз бөтөнгө жем болгону калдык садагалар. Бөтөнгө жем болгону калдык. Мына дөбөлүк айылы менен
Миң булак айыл же болбосо миң булак айыл менен башка айыл аралашпай жүрүп, бири-бирибиз менен эрегишип жүрүп, ынтымактын жоктугунан бөтөндөрдүн колун карап баратабыз. Ыйманыбыздын жоктугунан ушундай болуп баратабыз. Тартибибиздин жоктугунан ушундай болуп баратабыз. Бизди көрүнгөн келип бийлеп калды. Бишкекти караңыздар, Турусбеков көчөсүнө барыңыздар. Кимдер гана жүрбөй атат, бирок кыргыз гана жок ошол жерде. Ушинтип ушул жол менен барып отурсак, биздин келечегибиз өтө опурталдуу, кооптуу. Кыскасын айтканда, урматтуу, ошол бир эле ай жыйналган жок да, өрөөнүн баары жыйналып атат да, туурабы? Мына районубуздун акими Семедей Мырзабеков деп, айылыбыздын башчысы, айыл өкмөтү. Мына ушундай жыйынды өткөрүп, бардык ой пикирлерди айтууга мүмкүнчүлүк түзүлүп аткандан кийин биз коркпой мүмкүнчүлүгүбүздү айтышыбыз керек. Мына жерден чечимди сиздер алышыңыздар керек. Эгер айыл өкмөтүнүн депутаттары мына азыр бардык бале элден башталып атат десе түшүнбөйт эле. Ошол айыл өкмөттүн депутаттарына, айыл кеңешинин депутаттарына шайлоо болуп атканда, урматтуу туугандар, бирөөнүн тайын жеп, бирөөнүн коюн жеп шайлагансыздар. Мына ошонун азабын тартабыз эми. Кечээ жогорку кеңешке шайлап атканда дагы тай жеп, кулак тартып, кулак чаап, ошентип шайлаганбыз. Ошонун азабын дагы жейбиз. Биз биринчи кекиртекти тыялычы. Кекиртекти тыялы кыргыздар. Биз пейилибизди оңдойлу. Мына имамыбыз айткандай, биз ким элек ким болдук? Эч качан эч кимдин колун карабадык эле. Ачка туруп, өрмөлөп, бирөөнүн барып жуугундусун жегенден көрө, тикеден туруп ачка өлгөн кыргыз элек. Бүгүнкү күндө мына жол катар карап келатам, айыл өкмөтүбүз айткандай, мал көп, жылкы көп. Кудай кут кылсын ушуларды. Эч качан жамандык көрбөйлү. Бирок могу жерибиз тойбой атат, могу жерибиз тойбой калат. Эми ошол нерсени көкүрөктү тойлогон болсок, жүрөгүбүздү тазалаган болсок, ишенип коюңуздар, биз кыргыздар эч кимге эч качан кор болбой жашай алабыз. Мына ошол айыл кеңештин депутаттары Адамжайдагы Шамбисай маселесин чечкендей кылып, айыл кеңештин депутаттары жыйын өткөрүп, ошондой чечим чыгарып бериңиздер, жогорку кеңеш да жокко чыгара албайт. Кыргыз өкмөтү да жокко чыгара албайт. Эч ким жокко чыгара албайт. Эгер биздин айыл ынтымак болуп ошол чечимди чыгарып берсеңиздер, биздин акимдин дагы колундагы курал ошол болот. Областтын жетекчисинин дагы Бишкектин алдындагы курал ошол болот. Себеп Конституцияда экинчи беренесинде жазылып турат. Бийликтин бирден бир туткасы жана эгемендүүлүктү алып жүрүүчү бул кыргыз эли деп жазылып турат. Мындан өткөн тутка жок, мындан өткөн жараткан Аллах субханала тааля башка эч ким жок. Ошол укукту колдонобузбу? Андан башка укук жок, андан башка мыйзам жок садагалар. Келгиле, баягы бир кесе оокатка, же болбосо кызарган бир кичинекей акчага берилбейди. Анан айыл өкмөтүбүздүн башчысына айталы. Биздин улакчыларыбызды колдоп келатат деген сөздү айтпайлы, уят болобуз. Биздин спортсмендерди ошол колдоп келатат деп уят, себеп сырттар могу жерде канча массалык маалымат каражаттары турат. Коштоо мамлекеттер укса эмне дейт? Кытайдын табагын ичип келдикпи күрөшкө деп айтса, эмне кылабыз? Антпейли, элиңди, жериңди берип, күч топтодуңбу кыргыз десе, эмне деп жооп беребиз? Ушуларды айтпайлы, бир аз абайлайлы, элге ынтымак, амандык, жакшылык, ыйман, жаңы жылдын алды келатат. Эми жаңы жыл бизге 365 күн, бизге жаңы жыл кыргыздар үчүн куттук болсун. Аманчылыкта, жакшылыкта жашаганда акчасын алып койгонун мындай оңой да бекер акча өндөнүп жашап атабыз. Бул бекер акча өндөнгөнү менен мунун арты жаман экенин угуп атасыңар да. Ой, акча ушул эле жерде бар. Ушул эле жерде мына өкмөт иштесе, актив иштесе, бул жерде материалдык жери бар. Жерин арендага журманда журкунуп, анча-мынча акча менен алат деле чөп сатып, ана мазыр. Ошону өкмөт иштетсе, ошончо жерде ошончо чөптү ушул элге өзүңөргө сатса, өзүңөрдүн малы өкмөткө акча болот, элге чөп болот. Анан ушул жактарды бир иштебей эле соттонса да, соттонса дагы өкмөттүн машинеге дагы жетет. Анан мен силерге бир нерсе айтып коеюн. Инвестиция деген эмне турат? Инвестиция кыргызчасын ким билет? Инвестиция деген темени тартып төбө алам деген сөз.
Temenemdi berem, dözün ağam berem. Oşağım baykaylı tuğan. Ve kişineki akçaga aldanmaydı bizler. Hatta negizinde biz de öz üstün ünümüzde oşun. Diretlerimiz Kıtay ekspansiyası degen var eken algan. Oşentip akırın mengeletken. Soğuş başlandı. Bunday çaytkanda. Akırın kan tөгүш жолу менен эмес, дипломатиялык жол менен алып атат ушу. Жана Кытай теменесин тарттыруууда өзүнүн баарын жүктөдү. А биз болсо оттук элин айтсак, биз силерден сурабайбыз дейт. Ошол жерде ал жерде каримное золото, распутное золото деген бар. Каримное золотон ал сөзсүз түрдө сианид менен чыгат. Бүгүнкү күндө айтып коюшу мүмкүн компанияга турбай силерге биз сианид деген колдогон жокпуз гана документке карагыла дейт. А бирок өзү затын калат сианидтин атын өзгөртүп коет. Туғандар, ошол үчүн биз бирдиктүү өзүбүздүн үнүбүздү билдирелеп келдик бияка. Биз силерди колдойбуз. Ошол качан адамдын жүрөгү оңгондо гана беришибиз керек. Биз азыр кендерди өздөк чоң жаңылышка инвестиция кылгылары келсе, тегиз иштеткен инвестиция тап келиштин жана инвесторлор мактанып атат, биз инвестиция тартып атабыз деп. Тегин бар көргөн жерде булайып жатат. Ошолорду алып келсин, экологияга пайда болот. Бир целлофан иштеткен, ошол кайра иштеткен, пластмасса иштеткен цехтерди алып келсин, ошентип алып келсин, обязательно тоозду талкалайм деп башыбызда дейт. Төргө чыгарып коюп, төр дейт анычы. Бучук деген төр аны мен билем. Ошол жерге эң эле жаныбызга күчүп келип барасыз. Ал жерде мен көргөм ушундай көлдөргө бай жерлер экен. Ошол жерлерге 10 түрлүү салып барсаңар деле буякта улак чыбалдарыңарга жетет. Bu yerде мына аксакалдар да өздөрүнүн айтты, мына меймандар да айтты. Мен баардык бул жерде көпчүлүк азыр эмне токтом кабыл алса, ошол токтом правовой поледе мыйзамдын бетине кандай күчкө ээ болсо, ошол мыйзамдуу түрдө ишке ашыккан мен да болом. Мыйзамсыз бир да нерсе кошулбайт. Туугандар, себеби дегенде азыр биз анча мынча сөздөн коркуп же болбосо кичине тилдеп койсоңор, ооба дебесек мен да мыйзам бузуп сүйлөгөн болом. Туура кабыл алгыла. Bir yıl azmat var hakkım деген мен жол беріп қалам ерде. Ошон үчүн мыйзамдуу жетилсин, сунуштарды ушул мыйзамдын четинде айтып туруп токтомдуктарды кабыл алып бериңиздер. Жанагы жигитке убада берем. Аманбай Айпичке бүгүн эле жеткирем. А киши тийиштүү жетекчилерге жеткирет. Кайра чакырсаңар керек болсо жаштар чогулсаңар келип жооп берем мен кайра жооп. Токтомдорго токтоп койгула. Комбинат салынбасын, элдин жабып күнү. Комбинат салынбасын. Анан дагы мынау Чонжи майнинг компаниясы мыйзам чегинде тоодон түшүп, лагерин көчүрүп кетсин, туурабы туугандар? Ошону эртерээк мыйзам чегинде лагерин түшүрүп кетип, жайлоо бойдон жазында биздин малыбыз, төртүлүк малыбыз ошол жерде жайылып калгандай болсун. Туурабы? Урматтуу депутаттар, сиздерден суранычы. Ошол кездеги 18 апрелде аз эле киши азчылык менен добушалып туруп кандай коркпой чечимди чыгарып койдулар. Азыр ошол чечимдерди жокко чыгарып кадимгидей оңдоп койгонунан көпчүлүк. Биринчи бүгүнкү жыйналышты чечип чыгарып атабыз, урматтуу агайын туугандар. Андан сөз кылам, буга тигиңерде кыйын туралар жаштар. Биз дагы өзүбүздүн ишибизди жасап атабыз. Биринчи, компания ишин токтотулсун. Акы 100% болот. Мен окуп атам азыр, укугула. Экинчи, 18.04.2018 жылы айрымдык кеңештин токтому жокко чыгарылсын. Мына жазылды. Үчүнчү, соттон салык жаймашыктан компания ишмердүүлүгүн токтотуп, тоодон түшсүн. Башка дагы. Ордун ушул эткени. Каршы. Карыз. Жокпу. Мына ушул бүгүнкү жыйналышта ушул протокол чечимин кабыл алынды деп эсептейм.